Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз бүгүн география сабагын силер менен чогуу баштайбыз. Сабактын темасы Кыргызстандагы көлдөр жана суу сактагычтар. Алгач балдар, сабактын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабактын максаты Кыргызстандын көлдөрү жана суу сактагычтары жөнүндө кеңири маалымат ала аласыңар. Ошондой эле көлдөрдүн, суу сактагычтардын алган орду, бетинин аянты, суусунун көлөмү, эң терең жери, жайгашкан орду жөнүндө бүгүнкү сабакта таанышабыз. Жагымдуу маанай. Сабакты баштаардын алдында маанай жогору болуусу керек. Маанайыбызды көтөрүү үчүн төмөнкү ырды чогуу ырдоо менен сабагыбызды баштайбыз балдар. Балдар, маанайыбызды көтөрүп алдык. Эми сабагыбызга киришели. Алгач Кыргызстандагы ири көлдөр менен таанышып алалы. Алар Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл, Сары Челек көлү жана кар мөңгүлөрдөн куралган Мерсбахер көлдөрү бар. Кыргызстандын эң ири көлү Ысык көл. Ысык көл Күнгөй ала тоо менен Тескей ала тоосунун ортосундагы тектоникалык чуңкурда жайгашкан. Суусунун деңгээлинин абсолюттук бийиктиги 1607 метрди түзсө, бетинин аянты 6236 км²-ды түзөт. Ченелген эң терең жери 668 метр, орточо тереңдиги 278 метр. Ал эми узундугу 178 км. Эң кеңири жери 60 км түзсө, орточо кеңдиги 35 км. Ысык көлдүн суусунун көлөмү 1738 км³. Жээк сызыгынын узундугу 688 км. Жээгинин тилмеленген коэффициенти 2,1. Ысык көлдүн деңгээлинин төмөндөп бараткан белгиси бар. Ал 130 жылдын ичинде деңгээли 8,5 метрге төмөндөгөн. Анын себеби ушул жылдардын ичинде суу балансы туруктуу терс мааниде болгондугунда. Азыркы мезгилде деңгээли стабилдешүүгө жакын. 80-жылдардын аягында бир аз деңгээлдин көтөрүлүшү байкалган. Ал эми 2002 жылы 16 сантиметрге жетсе, 2003 жылы 35 сантиметрге көтөрүлгөн. Деңгээлдин термелүүсү жыл ичинде да байкалат. Жайкы суунун көп келишинин натыйжасында 21-22 сантиметр көтөрүлөт. Кыш, жаз айларында төмөндөө байкалат. Ысык көл тоңбойт. Температуранын жылдык өзгөрүүсүнүн амплитудасы 20 градуска жетет. Термикалык режими боюнча Ысык көл субтропикалык типтеги көлдөрдүн катарына кирет. Анын себеби көлдүн тереңдигине байланыштуу. Суу массасы толук муздап үлгүрбөй калат жана терс термикалык стратификация байкалбайт. Суусунун минералдуулугу 5,97 промилль. Ысык көл ошондой эле органикалык дүйнөгө аябай бай келет. Ысык көлдө балыктын 22 түрү бар. Ал балыктардын 10-у акклиматташтырылган. Кээ бир балыктарды алып келип байырлаштыруу терс таасирин тийгизип,
Азыркы мезгилде балык улоо жокко эсе. Ысык көл кышында көптөгөн сууда сүзүүчү канаттууларга аябай бай. Менин сүйүктүү окуучуларым, мына ысык көл тууралуу кичине болсо дагы маалымат ала алдык. Урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, аянты боюнча Кыргызстанда экинчи орунда турган көл Соң көл. Ал Молдо тоо, Соң көл тоо жана Боор Албас кырка тоолорунун арасындагы бийик абалдагы тектоникалык мульдада орун алган. Соң көлдүн суусунун деңгээли 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Бетинин аянты 278 километр. Соң көл Кыргызстандагы таза суулуу көлдөрдүн эң чоңу. Ага 18 майда агын суу куят. Кажырты суусу агып чыгат. Деңгээли туруктуу. Ал агып чыккан суу менен жөнгө салынып турат. Термикалык режими боюнча Соң көл Мээлүүн алкактын көлдөрүнүн түбүнө кирет жана мында жазгы жана күзгү гомотермия, жайкы оң жана кышкы терс термикалык стратификациялар байкалат. Канаттуулар дүйнөсүнө бай. Алардын көпчүлүгүн келгин куштар түзөт. Эң кызыктуусу Индия казы. Соң көл ал каздардын тукумдай турган жайы. Көлгө балык да кое берилген. Азыркы кезде алар тор менен кармоого жетиштүү санда көбөйүп калды. Урматтуу окуучулар, силер менен бирге Чатыр көлгө саякат жасайбыз. Аянты жагынан 3-чү орунда турган көл Чатыр көл. Ал Аксай өрөөнүнүн батыш жагында Ат башы кырка тоосу менен Торугарт тоонун арасында орун алган. Суу бетинин деңгээли 3520 метрди түзсө, бетинин аянты 170 километр квадрат. Ченелген эң терең жери 19 метр. Ал эми узундугу 23 километр. Эң кеңири жери 11 километр, орточо кеңдиги 7,4 километрге барабар. Суусунун көлөмү 0,185 километр кубту түзөт. Жээк сызыгынын узундугу 58,5 километр. Жээгинин тилмеленишинин коэффициенти 3,5. Суу чогултуучу аянты 1050 километр квадратты түзөт. Чатыр көлгө негизинен 8 агын суу куят. Алардын эң ириси Көк айгыр суусу. Көлдөн суу агып чыкпайт. Минералдуулугу 2%га жакын. Деңгээлинин көп жылдык режими терс мааниде. Кийинки 100 жылдын ичинде болжол менен 4 метрге төмөндөгөн. Октябрдан апрелге чейин тоңуп жатат. Муздун калыңдыгы 1,5 метрге чейин жетет. Негизинен Чатыр көлдө дээрлик балык жок. Жайкысын келгин куштар гана жайланышат. Урматтуу окуучулар, биз силер менен кайрадан эле көлдөрдүн ичинен эң эле көркөмдүүсү, эң эле сулуусу, эс алууга эң эле ыңгайлуусу Сары Челек көлү менен таанышабыз. Сары Челек көлү бөгөлгөн көлдөрдүн ичинен эң көркөмдүүсү. Чаткал тоолорунун түштүк-чыгыш капталында Кожо Ата суусунун алабында деңиз деңгээлинен 1878 метр бийиктикте орун алган. Сары Челектин бетинин аянты 4,92 километр квадратты түзсө, узундугу 7,5 километр. Эң кеңири жери 2,128 километр, орточо кеңдиги 0,165 километрди түзөт. Ал эми жалпысынан алганда орточо тереңдиги 98 метр. Окумуштуулардын маалыматтары боюнча көл болжол менен 10 000 жыл илгери Сары Челек өрөөнүн тоо урап, бөгөп калышынан жаралган. Көлдүн пландагы көрүнүшү узатасынан өрөөндүн формасын кайталап созулган. Жээктери тик, көптөгөн булуң буйтка менен тилмеленген. Жээк сызыгынын узундугу 21 километр. Сары Челек суусу куят. Кожо Атанын сол куймасы Тоскоол суусу агып чыгат. Эң жогорку деңгээл май айында, эң төмөнкү декабрь айында байкалат. Айырмасы 40-50 сантиметрге жетет. Декабрдын аягында тоңуп,
апрелде ачылат. Жайкы температура 19,8 градуска жетет. Кышкысы 0 градустун тегерегинде. Түбүндөгү суунун температурасы +5 градустан төмөндөйт. Минералдуулугу 200-500 же 0,2-0,5% түзөт. Көлдөгү балыктар сазан, карп жана маринка балыктары менен толукталып турат. Эми балдар, кар мөңгүлөрдөн пайда болгон Мерсбахер көлү менен дагы жакындан таанышып өтөлү. Түндүк эңилчек мөңгүсүнүн этегинен орун алган, байламтасы түштүк эңилчектин музу болгон Мерсбахер атындагы көл суу балансынын жана деңгээлинин өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Суусу жылына мөңгүнүн алды менен агып чыгып кетет да көл соолот, кайра жыйналып экинчи жылдын жай айларына чейин мурунку деңгээлине кайра жетет. Көлдүн бузулуп соолуу мөөнөтү 5-8 күн, август айларында кээде сентябрга туура келет. Көлдүн суусунун деңгээли 304 метр, узундугу 4 километр, туурасы 1 километр, бетинин аянты 4,5 километр квадрат. Байламтасынын жанында тереңдиги 60 метрге чейин жетет. Жээгин муз түзгөндүктөн убакыт өткөн сайын өлчөмдөрү өзгөрүп турат. Балдар, биз бүгүнкү сабакта Кыргызстандагы ири көлдөр менен таанышып алдык. Кыргызстанда көлдөрдөн сырткары жасалма көлдөр да бар. Булар суу сактагычтар. Республикада 200дөн ашык суу сактагычтар максатка ылайык кызмат кылат. Алардын эң ирилерин атап өтсөк: Токтогул, Күрпсай, Найман, Базаркоргон, Ала Арча, Киров суу сактагычтары бар. Жалаң гана сугатка пайдалануу үчүн курулган суу сактагычтар: Орто Токой, Төрткүл, Папан суу сактагычтары. Суу сактагычтардын эң чоңу Токтогул, ал 1974-жылы курулган. Аянты 284,3 километр квадрат. Суусунун көлөмү 19,5 миллиард куб. Плотинанын узундугу 292 метр, бийиктиги 215 метр. Электр энергиясын алуу үчүн жана сугатка пайдалануу үчүн курулган. Мына балдар, сабагыбыздын аягына да келип жеттик. Анда эмесе үйгө тапшырма алабыз. Мен силерге ушул теманын негизинде тест түздүм. Ушул тестти өзүңөрдү сыноо үчүн иштеп чыккыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла балдар.